суретти көрсөңүз таасирленесиз. Мышык 10 кадам сайын артын карап, баласынан кабар алып жатканын көрүүгө болот. Биз адамдарчы кечээ күнү эле мусорный яшке наристенин оозуна чүпүрөк тыгып таштап кеткенин баарыбыз билебиз. Азыркы учурда таштап кеткен наристенин абалы оорлошконун айтышууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Таштанды челектен табылган ымыркайдын абалы өтө оор. Бул тууралуу Акпресс маалымат агенттигине шаардык балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маманов билдирди. Ал наристе дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин белгиледи. 28 январда мектеп окуучулары Бишкек шаарындагы Интергелпо көчөсүндө жайгашкан таштанды челектен жаңы төрөлгөн ымыркайды табышкан. Ымыркай шаардык балдар ооруканасына жеткирилген. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Бир канча жолу Куран өрттөгөн кишини түз эфирде атып салышты. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын айтымында Ирактык качкын Салван Момика өлтүрүлгөн учурда түз эфирде болгон. Анын сөөгү кечинде Стокгольмдун четиндеги үйдөн табылган. Момика эл алдында бир нече жолу Куран китебин өрттөгөн. Анын акциялары дүйнө жүзү боюнча мусулмандардын наразычылыгын жаратып, Иракта бул адамды өлтүрүү үчүн $2 миллион сыйлык убада кылынган. Беле кетсек, бүгүн Швед соту ага кастыкты козуткан деген айып менен өкүм чыгарышы керек болчу. Булак Кактус Кейджи. Айдоочусу жок такси Элон Маск жаңы ойлоп табуулар боюнча айтты. Америкалык миллиардер SpaceX жана Tesla компанияларынын башкы директору Элон Маск 2025 жылдын орто ченинде айдоочусу жок таксилерди ишке киргизе турганын билдирди. Бул тууралуу ал басмалардын бирине маек берип жатып айткан. Масктын айтымына караганда, аталган өзү жүрүүчү таксилер ушул жылдын июнь айларында ишке киргизилет. Алар алгач Техас штатынын Остин шаарында жүрө баштайт. Ошондой эле ишкер унааларды эч кандай айдоочу же операторлор көзөмөлдөбөй турганын кошумчалады. Алар атайын системанын жардамында өздөрү кыймылдайт. Мындан сырткары Элон Маск бул жылы Tesla компаниясы үчүн эң маанилүү жыл экенин айтып өткөн.